Assalamu alaikum. Hurmatly Qirgizistan qirg'iz elim qandaysыңар, жакшысыңарбы? Бүгүн ошол Кытай мамлекети Иу шаарында көргөзмө болуп атат туугандар. Эми силерче айтканда выставка дейсиңер, орусчалап. Кыргызча болгондо көргөзмө да. Азыр ошол көргөзмөгө жолго чыктык. Силер билесиздер, Кыргызстанда кытайский машиналар көбөйүп кетти, Кытайдын машиналары. Такыр заводдон келет эми бул жергечи. Эгер керек болсо ушул видеону акырынача өткөрбөй көргүлө туугандар. Андан бул көргөзмөгө кириш үчүн алдын номер алып, же болбосо алдын заказ бериштин кереги жок, буйртма бериштинчи. Келесиңер, келип эле бул жерде QR-код бар, QR-кодду скриндесеңер телефон менен, анан тиги тошкура турган жерлери бар. Ошол жерге ат жөнүңөрдү жазып койсоңуздар эле болду, кирип кетесиздер. Анан мындан бирде берет, кирип айлансаңыздар болот. Эч кандай эле башкача алдын заказ бериш керек, буйртма, анан алдын жатак алыш керек, алдын даярдык кылыш керек деген чыныгы сөз жок туугандар. Мен көп эле көргөзмөгө келип атам, андай нерсеге учурап көрбөдүм. Бирок ошо Кыргызстандан кээ бир туугандар ошол көргөзмөгө барыш үчүн ушундай деген сөздөр бар экен. Ал кандай сөз деп менден сурап атат. Ошолорго түшүндүрмө бергеч кетейин дедим туугандар. Эч кандай жалат болбой эле келе бергиле. Бул жерде андан башка тоскоолдук жумуш жок. Эми ичине кирип бар жокту сиздер менен бирге болобуз. Эми бул жерде ошол сылыкташтырыш эле май келди да. Ар түрлүү заводдор, ар түрлүү фабрикалар, ар түрлүү маркадакылар. Мисалы бул тарапты көрсөңүздөр мына. Ушунун баары жогу такыр сылыкташтырыш майынын заводдору да аябай көп. Бул тарапка келсек мына. Бул ошо заводтуку, Тенжиңдеги завод экен. Өзлөрүнүн маркасы бул экен, көрсөңөр болот мына. BFG дейт. Бул ар түрлүү майлар бар экен. Буну карасаңыздар мына такыр эле тиги экскаваторлордун майлары экен да, экскаватордун майлары экен. Ар түрлүү майлар. Кандай маркада, кандай сапатта кылып бер десеңиздер, акчаңарга ылайыктуу болот да негизи. Али. Кобей. Бул заводу болсо, фабрикасы Кобей өлкөсүндө экен да. Эгер керек болсо ушул тууралуу иштейм деген туугандар болсоңуздар, Кытайга келсеңиздер, ушундай заводдор менен иштештирип коебуз туугандар. 拖拉机之类的，就是一好用的，再就是说这个商用车用的，这个就是说这个小轿车之类的用这个汽机油。Мыналар болсо, мына карагыла. Тракторлордун майлары экен да, трактор. Бул фабрикадан негизи көп майлар чыгат экен. Бу жакты карасаңыздар, бул Караныкы мына. Каранын майлары бар экен. Мына пика машиналардыкы бар экен. Булар болсо үйгө иштете турган айла машиналардыкы болсо, же жанакындай фуралардыкы болсо, чоң-чоңчу жүк машиналардыкы такыр бар экен да мында. Негизи эми бул фабрика чоң фабрика экен да, түрлөрү аябай көп экен туугандар. Эгер ушул тууралуу иштеше турган туугандар болсоңуздар, кабарлашып иштешип алсаңыздар болот да, силерге эч кандай зыяны жок. Сапат тарабынан деле негизи жакшылап сүйлөшүп болот. Бул завод эле ойлогула, Жерменкиге көргөзмөгө келген заводдор негизи начар болбойт. Бул сылыкташтырыш майына келдик туугандар. Мына карасаңыздар, бунун маркасы ISO деп турат да, оригинал. Эми бул кандай машиналарга атай чыгарат экен, өзүңүздөр көрсөңүздөр. Тиги жерде Фотон деп бар, кытайский жанакы жүк машиналар. Анан тиги жерде тиги Шахмандыкы. Көрдүңөрбү? Шахманга дагы жакшы чыгарат экен да. Шахманга атай ушул маркадан коят экен, ушул завод, ушул фабрикадан чыгат экен. Эми бу жака келсек, бунуку дагы карасаңыздар мына. Кички машина, гибрид машиналар, экскаватор, жүк машиналар такыр эле бар экен да. Мисалы мына кемелерге дагы чыгарат экен негизи сылыкташтырыш майынча. Ал азыр мен бул Кытай менен сүйлөшсөм, Тажикстан, Казакстандырга барып болду дейт булардын маркасы. Эми Кыргызстанда жок экен да. Ушул марканы таанып алыңыздар туугандар, мына. Марканы таанып алыңыздар. ISO деп. Эгер ушу Кыргызстанга ушулардын товарын апарам дей турган болсоңуздар, азыр булар негизи биригип иштешкенге болот дейт да. Биргелешип иштешкенге, мисалы ушулардын товарын апарып сатсаңыздар болот да, заводдон түсмө-түз апарып. 这个你们在那个中亚那国家是哈萨克，对，还有塔吉克，塔吉克、乌兹别克有没有？乌兹应该是也有，但是具体情况外贸我们有专门负责外贸的。就是吉尔吉斯坦那边没有。吉尔吉斯坦应该是没有。Казакстан, Тажикстанда, Өзбекстанда барып жокпу билбейм дейт. Ошо Кыргызстанга бара элек дейт. Кыргызстанда жок экен туугандар.
就是把你们这个品牌拉到那个吉尔吉斯坦去卖的话，应该可以，没问题吧？可以，没问题。Болот дейт да бул. Ушул марканы апарып, ошол жака апарып сатсаңар болот дейт. Анан негизи ушул көргөзмөдө болуп аткан эле тема болсо ушу баары жок ушу сылыкташтырыш майлары туугандар. Эми силерге ушундайлар керек болсо дагы айтарым, эч кандай кыжаат болбой кайрыла бериңиздер. Эми өзүңүздөр билесиздер, азыр Кыргызстандын тараккаты учкандай кетип атат да. Баары жок техникалардын баары жогу Кытайдан барып атат. Эми ушулардын майлары керек болот да туугандар, туурабы? Эми техника деле адамга окшош өзүн асырап мындай жей турган жеп, иче турган ичип, сыйпай турган сыйпап турбаса, алар деле бузулат, асырабаса туугандар. Дагы башкаларга кеттик анда. Акырын эсеп көрөбүз. Шахмандын майлары жүрөт да мына. Марканы тааныйсыңар муну. Атайы ошол фураларга, чыгарат экен да булар майдысы. Баары жок ошо Атаев фураларга эле чыгара турган май экен. Бул дагы бир фабрика. 你们这边是专门做这个大车的是吧？对，这是我们和陕汽集团合作的一款产品。然嗯后呢，连这个生产带销售带国际销售都是我们的。 мисалы мына бул фабрика болсо ушул мына шахман машинаны билесиздер да. Анан Кытайдагы машиналардан ошо Хово менен эле шахман. Ошо шахман менен ошол фирма менен биригип иштеп чыгарылган маркадагы майлар экен да бул. Халыкаралык тикте биригип иштелген. Туугандар, эми мен бир жакшынакай силерге бир жакшынакай бир брендти көрсөтөйүн. Бул бренд болсо мына көрсөңүздөр. Мына шуну таанысаңар болот, King деген оригинал. Бул эми Кытай мамлекети боюнча жогорку даражада турган бренд да. Кытай мамлекети боюнча. Бунун түрлөрү да аябай көп экен. Бул эми көргөзмөгө койгондор да мотоцикл болсун, жакындай квадроцикл болсун, экскаватор болсун, баары жок эле бар экен да. Чоң машина, кичик машина баары жок эле туугандар. Эми бу жака келсеңиздер, мына карагыла. Булар болсо чоң машиналардыкы мына. Оригинал, эч кандай кыйбат болбойсуздар. Сапатына кепилдик бар эми мындай чоң компаниялардыкычы. Эгер ушул негизи азырынча буларчы чет мамлекеттерге чыга элек туугандар. Ушундай эле жакшынакай сапаты жакшы, баары жок машинага түшө турган, мисалы бензин машина болсун, дизель машина болсун, же болбосо гибрид болсун, же болбосо үйдө иштеген трактор, мотоцикл, экскаватор, погрузчик дегендердин баары жогуна түшө турган майлар бар экен. Ушундай бир жакшынакай заводдон бирде сүйлөшүп эле ушулардын товарына өкөлөтчү болуп апарып эле иштесеңер туугандар, жакшынакай эле болот да. Эми ал маркадан 5 тонн, бул маркадан 5 тонн кылып чогултуп калаймыкан саткандын ордуна бирөөнү сатсаңар, бирөө менен эле иштесе, сапатынан өссө, элге жакса, негизи арты жакшы болуп кетет. Азырынча бул марка Кыргызстанга бара элек туугандар. Керек болсо кабарлашып, ушул неме менен да иштесеңер болот. Эми азыр билесиздер, бул сылыкташтырыш майлары чынын айткан кезде ар кандай кезде керек болуп атат да. Үйдө баары жок, баарыбыз элдердин баары үйүндө эч болбо дегенде бирден мотоцикл бар, бирден тиги квадроцикл бар. Же болбосо эми машина айдап аткандар барсыңар, экскаватор, погрузчик, анан тиги чакман, хово деген ар түрлүү техникаларды айдап аткандарга негизи ушулар такыр керек туугандар. Бул эми баягы биздин айымдарга, аялдарга бетине сыйпаган бет майга окшош эле жумуш да. Бунун менен ошол жакшылап ошол запчасттарды биз үчүн акча таап берип аткан нерселерди биздин немебизден чыгып аткан, кыйынчылыктан чыгып аткан ошол биздин техникаларыбызды асырап тура турган нерсе да. Ошого ушул фирманы силерге сунуштайм. Таанып алсаңыздар болот, мынакей King оригинал. Көрсөңөр.